Кыргыз элинде конок күтүү жана конокко баруу илгертен бери келе жаткан жакшы салттардын бири. Конокко баруу жөн гана бирөөнүн үйүнө барып келүү эмес. Бул адамдардын ортосундагы мамилени бекемдөөчү жакшы салт. Бүгүнкү этика рубрикасында конокко баруу маданияты жөнүндө сөз болот. Алдындан кабарлоо. Кыргыз элинде байыртадан айттырбай конокко баруу адат болуп калган. Бирок учурдагы жашоо ритминде баарынын убактысы чектелүү. Андыктан 1-2 күн мурда кабарлап койсоңуз, сиз үчүн да жакыныңыз үчүн да келишпестик жаратпайт. Конокко таза жагымдуу кийинип баруу керек. Эгер атайын чакыруу менен бара турган болсоңуз, чакырылган убакытты сактоо зарыл. Англичандарда мындай этики бар экен да. Балам, сен бүгүн келесиңби? Кечинде сага ужин калтырайлуу жокпу? Сурайт экен да, карасаң. Биз андай сурабайбыз да. Анан кийин күтүлгөн конокту, же күтүүчү конокторду ашыкча дүйнөнүн баарын жасайбыз. Коноктогу үйдөгү адеп. Бут кийимиңизди чечүү керек болсо үйдүн тартибине ылайык мамиле кылуу зарыл. Үйгө киргенден кийин уруксатсыз башка бөлмөлөргө кирүүгө, жеке тиричилик каражаттарын, буюмдарды кароого же үйдүн жеке жашоосуна кийлигишүүгө болбойт. Үй бүлөлүк көйгөйлөр, адамдын жеке жашоосу, кирешеси, жеке мамилелер сыяктуу өтө жеке маселелерди орунсуз сурай берүү туура эмес. Сенин анандай сервантың бар экен, мындай нерсең бар экен деп, муну дагы опять аялдар көрө калат да кээде. Карачы, мына үйүн ичин жасалганды карачы. Ал үйдө адам жашайт да, адам жашаган үйдү жасалгасы көрүнбөйт. Бир жагы көрө албастык, бир жагы анын өзүнүн аң сезиминин төмөндүгү эле. Адам аң сезиминин төмөндүгү. Анан бардыңбы, сый тамагыңды же, жакшы оюңду айт, эмнеге баргандыгыңды билдир, анан кайт. Дасторкондо өзүн алып жүрүү. Эгер тамактын айрым түрүн жей албасаңыз, же сиздин табитиңизге карап жасалбаган болсо, ага сын айтууга болбойт. Жөн гана сылык түшүндүргөн туура. Тамактануу бүткөн соң үйдүн ээси өз макулдугу менен сизге сый кешигин салып берүүгө ынандырбаса, өз эркиңиз менен дасторкондогуларды жыйнап алуу адепсиздиктин белгиси. 5-тен 6-дан мындагы катар кылып койбосо, курсак төбөй кала турган сөймөй калат да. Ушундайларды алыш керек, жок кылыш керек. Нанды дагы эртеси күнү кээ мусорлордон көрүп калып атабыз. Көгөрүп кеткен нандарды барып таштап атат. Бул дагы жакшы нерсе эмес. Түрк тилдүү элдерде коноктун жакшысы аз убакытка кармалганы деп айтылат. Бул сөз жөн жайынан жаралган эмес. Конок белгилүү бир убакыттан кийин үй ээлерине ыраазычылык айтып коштошуусу керек. Өтө көп отуруп алып үй ээлерин чарчатуу туура эмес. Бул ортодо сыйды кетирет, алаканын начарлатат. Анын үйүн караш керек. Сенен башка деле анын 5-тен 6-дан 7-ден неберелери чуркап жүрөт. Ага баягы не деп коебуз го? Сагырдын үйүндө көп конокко отурба деген жери бар. Баары эле сагыр эмес, бирок балдарына ушунча балдар турган жерге көп конок болуп күтүп турууга болбойт. Өзүң билишиң керек. Ошондой этикага да өткөн жакшы. Бул дүйнөдөгү этика да бар. Конокко баруунун негизги максаты адамдар менен жакшы мамиледе болуу, бирин-бирин сыйлоо жана ынтымакты бекемдөө. Сылыктык, жөнөкөйлүк жана ыраазычылык, урмат, сый жакшы коноктун негизги сапаттары.